Урматтуу угармандар, ийгиликтин эрежеси кыйын эмес, оңой. Ушундай. Адамдын өткөнүн өзгөртүүгө болобу, же болбойбу? Бул мүмкүн эмес. Өткөн өмүр өзгөрбөйт, туурабы? Башталгыч билим дипломуңузду башка дипломго алмаштыра аласызбы? Алмаштыра албайсыз, туурабы? Өткөн жашоону өзгөртүү мүмкүн эмес. Азыркы учур жөнүндө эмне айтууга болот? Азыркы убакытты да өзгөртүү кыйын, туурабы? Азыр кээде адам күтүлбөгөн жерден байыйт. Кээде мындай аракет кылгандар бар. Лотерея сатып алган адамдар. Жеңүү мүмкүнчүлүгү көппү же азбы? Аз. Туурабы? Башкача айтканда, азыркыны өзгөртүү ушунчалык кыйын. Демек биз тандай турган нерсе келечекти өзгөртүү. Мына ушинтип биз азыркы учурда жашап, келечекке кадам таштайбыз. Башкача айтканда, 5 жыл, 3 жыл, же 10 жыл алдыга келечекке барып, кандай жашагыбыз келет деп элестетип көрөлү. Ушул нерсени өзгөртө алабызбы же өзгөртө албайбызбы? Биз муну өзгөртө алабыз, анткени бардыгын башыбызда өзгөртөбүз. Салыктын деле кереги жок. Батирде турабыз, анан дачага, анан пентхауска көчөбүз. Келечек салыктарды албайт. Өз калыбыңызга жараша машинеңди алмаштырсаңыз болот. Сиз Экус, андан кийин Benz, андан кийин BMW сатып аласыз, анан Porsche'да миниш керек деп ойлойсуз. Күнүнө машинени 12 жолу алмаштырсаңыз да салык төлөйсүзбү, жокпу? Сиз машинени алуу жана каттоо үчүн салык төлөбөйсүз. Демек сиз муну кыла аласызбы же кыла албайсызбы? Колуңуздан келет, ошон үчүн мен сизге айтып жатам. Келечекте баары жакшы болот деп ойлосоңуз, баары болот. Болбой калат деп ойлосоңуз, андан эч нерсе чыкпайт. Бул ишти баштаганда мен да айына 500 000 төлөп Батирге киргем. Анан мен Чоңгесан тоосуна чыктым. Батиримден Чоңгесанга чейин бардым. Ордумдан туруп, келечекте жашай турган жерди издедим. Ошол замат түштүк тарапта ылдыйда, артында тоо, алдында суу аккан жер көрүндү. Ал жака барыш керек деп чечтим. Андан кийин күнүгө ушул аймакты кыдырып жүрдүм. Азыр мен ошол аймакта Гвачондо жашайм. Бирок ал кезде мен ижарага алынган Батирде жашачумун. Райондогу кыймылсыз мүлк агенттигине барып, тегеректе жер чыкса мага чалгыла дедим. Анан күн сайын ошол жерге барып карадым. Мен 1 жылдан ашык ошол райондун жерин карап жүрдүм. Анан ошол райондогу ижарага алынган жаңы бөлмөгө, жаңы жерге кирдим. Ошол райондон үй тапкандан кийин сатып алгам. Эгер кайсы бир райондо жашагыңыз келсе, биринчи жерди ижарага алып ошол жерде жашаңыз. Анан ошол жерден үй сатып алсаңыз болот. Башында ижарада жашасам да, келечекке көз карашым, кыялым бар болгондуктан анан көчүп кеттим. Кыял жашообузду жетектейт. Башкача айтканда, ар кимге кам көргөн жашооңузду башыңызга тартасыз. Үй бүлөңүзгө айтыңыз. Эми силер акча үчүн кабатыр болбогула деп. Мындай жашоону келечекте калтырбай, азыркы заманга алып келүү маанилүү. Ошентип, келечекте азыркы учурда жашаңыз. Башкача айтканда, азыр менде эң кымбат машинем жок болсо да, аны мингенимди элестетем. Сасыган Батирде жашасам да, жакшыраак үйдө жашайм деп элестетем. Менин эсебимде акча жок болсо да, мен туугандарыма, досторума жардам берип жашап жатканымды элестетем. Эмнеге? Бир айда 5 миллион вон же 5 миллиард вон табуу кандай? Ушундай акча таба аласызбы же таба албайсызбы? 5 миллион тапсам эч кимге бербей, өзүм эле коротом деп ойлогондор колуңарды көтөргүлө. Ушунча акча тапсам жакындарыма таратам дегендер колуңарды көтөргүлө. Ооба, рахмат. Баарыңар сөзсүз ийгиликке жетесиңер. Сиз азыр башкалар менен бөлүшкөн жашоону жашап турасыз. Башкача айтканда, менин башымда келечек бар. Буттарым азыркы учурда чуркап жүрөт. Ушундай жашаш керек.
Башкача айтканда, бул убакыт менен мейкиндикти жеңген 4-чү өлчөм. 3 өлчөмдүү мейкиндик бар, туурабы? Башкача айтканда, убакыт мейкиндикте шартталган. Бирок 4-чү өлчөм мейкиндиктен да убакыттан да ашып кетет. Демек, айланабыздагы адамдардан эмнени угушубуз керек? Ал дубалдай чыдагыс. Жеңе албаган 4-чү өлчөмүнүн дубалы. Ал кызык 4-чү өлчөмдөгүдөй. Башкача айтканда, бул нерселер биз өзүбүз жөнүндө угуучу нерселер. Азыр сыртка чыгып кыйкырышыңыз керек. Демек, алгач жакын үй бүлөңүзгө мен да 5 миллион, 5 миллиард вон тапкан ийгиликтүү адамдын жашоосун жашайм деп айтышыңыз керек. Тактап айтканда, өзүңүз жазган жашооңуздун сценарийин жөн эле жаныңызда сактап калбастан, акырындап эң жакын адамдарыңызга көрсөтүшүңүз керек. Көрсөтүңүз. Үй бүлөңүзгө, жолдошуңузга, жаным, сен биздин үй бүлөнү багуу үчүн өмүр бою иштеп келдиң. Эми акча табуунун кереги жок. Мен барын чечип берем. Кандай машина айдагың келет? Мен ал машинени сатып берем. Эмне кылгың келет? Эми аны өмүр бою кыла аласың. Мен сен үчүн барын чечем. Болгону мага 3 жыл гана жардам бер. Деп айтыңыз. Балдарыңызга да айтыңыз. Балдарыңыз үчүн күчтүү ата-эне болуңуз. Жөн гана окуу. Ата-энеңдей болгуң келеби? Атаңа окшоп жашагың келеби? Эми эмне кылып жашайсың? Кантип жашайт? Кантип жашайт? Ар дайым бир жол бар болот. Бирок көп ата-энелер балдарым окубаса өлөм деп, балдары окубаса алар чындап эле өз жанын кыйышат. Тезирээк өлүү оңой деп ойлоп. Балдарга тескерисинче айтыш керек. Окубасаң дагы бир жол бар. Макул. Болбой калышы деле мүмкүн. Апаң барын чечип берет. Мен сени өмүр бою сарптай турган акча табам. Капа болбо. Каалаганыңды кыл. Ата-эне ушундай болуш керек эмеспи? Андан кийин балдар. Окууга жөндөмү бар балдар өз алдынча окушат. Окууга берилбегендер буйругандай окуй албайт. Мисалы, менин окууга талантым жок. Мен аракет кыла алам, бирок жакшы окуй албайм. Мен жакырчылыкта жашап көргөм. Бул жакырчылыктан чыгышым керек. Деп ойлонуп жүрчүмүн. Кедейлер жакырчылыктан чыга ала турган системаны кантип түзсөм болот деп ойлонгом. Бул Атоми. Эми сиз Атоми менен таанышкандан бери байып кете аласыз. Окуудан жакшы болбосоңуз да байып кете аласыз. Башталгыч мектепти гана бүтүрүп байыгандар бар. Директор Ким Бун Сук бул жерде ал тигүүчүлүк менен гана алектенген. Башталгыч мектепти аяктап 15 саат, 16 саат тиккен. Бирок бул адам Кореяда Атоми сетевой компаниясын ачкан эмес. Ал биринчиден эмне кылды? Сатуу жакшы болбогондо ал Нью-Йоркко учуп кеткен. Анан Нью-Джерсиге жөнөгөн. Ал англисче бир сөз сүйлөй албаган. Убагында yes, no, thank you дей билүү керек. Ушул 3 сөздү гана билгенде эле англис тилин сүйлөгөндөй болосуз. Убагында ушул сөздөрдү гана айтсаңыз, кандайдыр бир жол менен чыгып кетесиз. Бирок ал муну да жасай алган эмес. Бирок ал Нью-Джерсиге кетти. Ал жака барганда кореялык районду табуу мүмкүн. Ал белгилердин аттарын көрүп окуган, окуй алган, анткени башталгыч мектепти бүтүргөн. Бирок ал ошол жерде кечке сүйлөй берди. Ошондуктан Нью-Йорктун линиясы чоңоюп кетти. Ал жерден бүт дүйнөгө тараган. Башкача айтканда, ал жылына 2 миллиардтан ашык киреше тапкандардын биринчиси болду.
Атоми өмүр бою тигүү менен алектенген адам да ийгиликке жете турган система. Кыйын болгондуктан колдон чыкпаган эмес. Жөн эле көнбөгөндөн болбой турат. Сиз жазган жашооңуздун сценарийи бар. Мен бул жашоону кантип өткөрөм? Туугандарга, үй бүлөгө айтыңыз. Мен ийгиликтүү адамдын жашоосун жашайм деп. Бул сиздин бизнесиңиздин эң маанилүү жагы. Бул үчүн кайрат керек, туурабы? Жасагың келет, бирок коркосуң. Кайраттуулук жетишпейт. Кайраттуулук коркууну билбөө дегенди билдирбейт. Кайрат, корксоңуз да бул коркуу менен күрөшүү. Сиз айына 50 миллион же 1 миллиард вон тапкан адам болбой калышыңыз деле мүмкүн. Бул болбой калышы мүмкүн экенин билесиз. Бирок кайраттуулук бул ишке ашпай калышы мүмкүн деген коркуу менен күрөшүү. Мындай эрдикти көрсөткөндөр жеңүүчүлөр. Жана ким утулгандар? Коркконунан, кайраты жетпегенинен унчукпай отургандар утулгандар. Коркуу менен күрөшүү үчүн ичиңизде кайраттуулукту өстүрөсүз деп үмүттөнөм. Урматтуу достор, адамдын сөзү биринчи болуп чыгыш керек. Макал лакаптарыбызда сөз алдыга кетпесин деп айткандар бар. Сөздөр алдыда болуш керек. Кудай бул дүйнөнү жаратканда да сөз менен жараткан. Сөздөр денеге айланат. Биринчиден сөздөр, андан кийин алар чындыкка айланат. Мен биринчиден 17 кишини чогултуп, айына 50 миллион миллиард табам деп айтып баштаган адаммын. Мен башында глобалдык компания түзөм деп айткам. Сөз менен башташыбыз керек. Биздин макал лакаптар туура көрүнөт, бирок алардын баары эле туура эмес. Адамдын даратканага барганы жана ал жерден кайтканы башкача болбошу керек дешет. Башкача болушу керек деп ойлойм. Эгерде сиз шашып жатсаңыз, анда тезирээк барышыңыз керек. Эгер сиз бардык ишиңизди бүтүрүп шашылсаңыз, эч эле кызык адам болосуз. Даратканага кирип бүткөндөн кийин тынч барышыңыз керек. Ошондуктан даратканага кирүү жана чыгуу ар башка болушу керек. Адамдын кыймыл аракети менен ойлору бири-биринен айырмаланса болбойт дешет. Кыймылдар жана ойлор башка болушу керек. Башкача айтканда, алакандын аркасы менен алакан башка болушу керек. Ички сезимдериңиз менен сырткы көрүнүшүңүз башкача болсо, мүнөзү күчтүү адамсыз. Ичиңдеги нерселердин баарын билдирген адамчы? Бул адамдын мүнөзү алсыз. Мен ачуумду токтото албайм. Башка сөз айта албайм. Мен ичимдеги нерселердин баарын айтышым керек. Жаныңызда ушундай адамдар болсо, сизге ыңгайлуу болобу же болбойбу? Ушундай адамдар жакшыбы же жаманбы? Жаман адамдар. Руху күчтүү жакшы адам болуу үчүн сиздин оюңуз жана иш аракетиңиз башка болушу керек. Ачууңду келтирген адам болсо да, колунан эч нерсе келбеген адам болсо да, ал нерсени аларга айтууга болбойт. Тез кет, тажадым деп айтса болбойт. Кимдир бирөө ачууңузду келтирсе да, ачууланса болобу же болбойбу? Аялыңыз дайыма сулуубу? Эмне деп айтыш керекпиз? Ар дайым сулуу экенин айтышыбыз керек. Сырткы менен ички башка болуш керек. Жолдошуңузду ар дайым сыйлайсызбы? Бул бир душман дейсиз. Аны душман десек болобу же болбойбу? Болбойт, туурабы? Сени менен таанышканым чоң ийгилик. Бул дүйнөгө кайра пайда болсом да, мага сенден башка эч ким керек эмес деп ичиңизден эч качан деп ойлойсуз да. Демек ойлор менен иш аракеттер ар башка болушу керек. Сырткы бир, ички башка. Түшүнөсүзбү? Бул мүнөзү күчтүү адамдар. Ичиңден корксоң да, адам такыр коркпойм деп жүрүш керек. Ийгиликке жете албайм деп кооптонуу болсо да, ийгиликке жетем деп ого бетер кыйкырышыңыз керек. Элестеткиле, мен согушта взводтун командири болдум. Ар жактан октор учуп жатат. Коркосузбу же коркпойсузбу? Астыңыздагылардын алдында ичиңизден корксоңуз да, эч нерсе эмес, мен ээрчигиле, коркпогула деп айтышыңыз керек. Ичиңизден титиреп,
Бул чыныгы лидер. Ийгиликтүү адам жинди болуп кетет. Бул иштебейт. Экинчиси колдон чыкпайт. Келечек караңгы. Үмүтсүздүк келет. Балким башкалар ийгиликке жетсе да, мен андай эмесмин. Андай болсо да сыртыңыздан. Бул эмне мынча кыйын? Бул кыйын эмес. Мен муну кыла алам деп турушуңуз керек. Мен сага муну кантип кылууну көрсөтөм. Сен мени ээрчи деп. Түшүндүңүзбү? Ичиңизден корксоңуз да, коркууңузду ачыкка чыгаруу, жарыялоо жана аны менен күрөшүү бул кайраттуулук. Баарыбыз кайраттуу бизнесмен болуп, чокудан жолугалы. Ушуну менен аяктайм.